Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, Датка каналына кош келипсиздер. Менин атым Примкулова Сабира, жана мен өзүмдүн жеке лотереямды ачык деп жарыялайм. Биздин лотереяда 1400 билет, 181 приз бар. Ошолордун 3-өө автомобиль, жана 1 конверт $20,000, 2 конверт $1000, жана 5 конверт $500, жана 20 конверт $200, жана 150 конверт $100. Биринчи автомобилибиз бул Mercedes SLA 2013, двигатель 1.6, бензин. Экинчи машинабыз бул BMW X6 2008, двигатель 3, бензин. Үчүнчү машинабыз Hyundai Elantra 2014, двигатель 1.6, бензин. Достор, биздин Датка каналына жазылып, колокольчикти басып, комментарий калдырганды унутпайбыз. Биз комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап, iPhone 12 Pro жана 1-2, 3 местага 5000ден беребиз. Баарыңыздарга ийгилик, достор. Ассаламу алейкум, сүйүктүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде, жана сиздерден чаган кечирим сурайбыз, себеп дегенде чоң суроо долбоор көптөн бери эфирге чыкпай калды, бирок андан сырткары башка долбоорлорубуз көбүрөөк чыга баштады. Аны байкасаңыздар керек, сериал, скетчком жана башка долбоорлорубуз ишке ашып жатат, жана буюрса дагы көптөгөн долбоорлор ишке ашууда. Буюрса бир нече күндөрдөн аларда көрүп баштайсыздар. Азыр болсо бүгүн жакшы бир ыңгайлуу убакыт тауып, бир сонун сурамжылоо жүргүзүп коелу деп чыктык. Себеп дегенде жакында эле интернетте бир кызыбыздын айтып өткөн сөздөрүнө көпчүлүк эркектер жана аны менен биргеликте кыздар дагы ыраазы болгонун байкадык. Ал эмне сөз дей турган болсоңуздар, калың маселеси жөнүндө көтөрүлгөн сөз болчу. Бүгүн ошол теманы биз жакшылап кыздардан сурап көрөбүз. Калың сиз үчүн маанилүүбү деген суроону узатабыз. Эгерде ооба десе эмне үчүн, жок десе эмне үчүн деген суроолорду узатабыз, жана бардык себептерин билгенге аракет кылабыз. Мен ойлойм бүгүн кызыктуу жооптордун баары чыкса керек, себеп дегенде кыздарыбыздын ою бул тема боюнча ар кандай болот. Ошон үчүн лайкты басыңыз, каналга сөзсүз түрдө катталыңыз, жана бул видео көбүрөөк тааныштарыңыз көрсүн десеңиздер, көбүрөөк эл көрсүн, актуалдуу маселе экен десеңиздер, анда көбүрөөк лайк басып берсеңиздер, видео өзү менен өзү тарай бермекчи. Ошон үчүн сиздерден чакан суранычы ошол. Анда эмесе баштадык. Важно ли для вас приданное? Калым конкретно. Ой, приданное, калым. Нет. Причина? Не знаю. Ну, у вас как? У каждого по-разному бывает. У некоторых парней, например, не бывает средств и отдать. Понятно. Если, допустим, у вас парень скажет: дорогая, извини, у меня там сейчас на свадьбу, на вот эти все дела. Свадьба не важна. И свадьба не важна для вас? Нет. Классно. Может, вам стоит, вы согласны на то, чтобы вместе пойти в ЗАГС, поставить подпись и где-нибудь там в узком кругу среди друзей отметить? Среди близких, среди родных можно отметить. А как вы думаете, родители поймут, если скажут, вот будущий муж говорит то, что без халыма, без ничего будем жить вместе, все такое? Ну, у нас же есть вот такая кыргызская ментальность, то, что типа, ой, там дочку бесплатно отдали, и потом то все, и соревнования какие-то некие, типа, за наш... У кого какие родители, у меня, например... По современному. Нет, не то, чтобы современные, они поймут, они наоборот поддержат, они скажут, ладно, без этого можно. Нету такого там стереотипа, типа, нужно обязательно халын сколько-то там тысяч и свадьбу там
на 400 людей, которых ты даже не знаешь. Классно. Классно. Спасибо вам, Малика. Само понятие Колыма неправильно. Тебя выкупают. Да. Да. Вот, нам интересно, что думают насчет этого именно девушки, потому что если парням скажешь, давай без халынга, они с радостью. Да, я тоже, я за, я поддерживаю, потому что это понятие, как будто у тебя просто берут, выкупают за деньги. Плюс еще торгуются. Да. Ой, там столько мало, добавь столько, и так. Это неправильно, да? И есть вот такое хорошая традиция, называется инесюту, ну, как бы благодарность маме, то, что воспитала такую-то девушку. В это поощряете? Это помимо халынга, есть еще такая тема. Да, если это каким-либо образом отблагодарить или сказать спасибо за то, что я есть такая прекрасная, то тогда да. А выкупать и платить деньги за меня за то, что тебя забирают как товар, то это нет. А если, допустим, ваш будущий муж скажет, извини, дорогая, это все-таки традиция, я должен дать. Я буду против. Вы будете против, прям настаивать, не надо ничего. Против, да, лично буду против. А если там, допустим, условно говоря, там вы придете родителям, скажете, мам, пап, короче, я этого против, они не подумают то, что типа парень попросил или у парня там ситуация какая-то? Мои родители знают мою позицию, они не будут против, они знают, Да, да, поддерживают. классно, классно. Уже вторая девушка, которая против. Я ни на что не агитирую, просто мнение девушек такое. Спасибо вам. Мен эмне үчүн сизден суроо атам, ачык айтайынбы, себеп дегенде эми ыйман жолунда жүргөн кыз экенсиз, билсеңиз керек. Бизде негизи калың ата энелер чечет, ата энелердин кеңеши менен чечилет. А сиз өзүңүздүн ала турганыңызды билесиз да. Мисалы, сизге турмушка чыгарган алдында сөзсүз түрдө күйөөңүз бирдемке алып бериш керек. Ал бирдемке деген сиз өзүңүз каалаган нерсеңиз. Анын жөнүндө уксаңыз керек. Билесиз. Ошол боюнча ойлонуп койдуңузбу? Эмнени сурайм же все-таки положенияга кирип коесузбу? Жок, Не алып бериңизби деп? Билбейм, эмне алып берейин? Бир шакеге алып беремсе, шакеге алып берсин деп кой эле болуп каласызбы? билбейм, ал жөнүндө ойлоно элекмин. Ойлонуп элексе, все-таки калың боюнча, эгерде сизге калың берилбесе, бул проблема эмеспи? Проблема эмес го. Проблема эмес, жеке сиз үчүн. Үйдөгүлөр үчүн? Үйдөгүлөр үчүн Бираз болуп калышы мүмкүн, сөз болуп калышы мүмкүн, кичине каршылыктар болуп калышы мүмкүн, Все түшүнүктүү, чоң рахмат. Кичине неудобный вопрос, турмушка чыккансызбы? ооба. Калың берилген. Ооба. А эгерде ошол учурда калың берилбей калса, сизге мындай кичине намысыңызга тиип коймок беле же тескерисинче эчтеке болбойт беле? Жок, эгер эки адам бири-бирин сүйсө калыңдын деле эч кандай эмеси жок го. Себеп дегенде ата энелер үчүн бул азыркы таптап маанилүү. Себеп дегенде кызыбызды бекер берип калабызбы, тиги бу деген ойлор 90% ата энеде болуш керек да, менин оюмча. Вот именно кыздардын өзүнөн деп сурасак, азыр көпчүлүк эми жаштардыкы туура тескери каршыбыз деген сатышат. Эми бизди как сатып алып аткандай эле болуп атат, что-то ошол жагынан депчи. То есть ошон үчүн кыздардан сурап атканбыз. Сиз үчүн маанилүү эмес болчу. Маанилүү деле эмес. А эгерде кийинчерээк, анда условно говоря, биз 15-20 жылдан кийин мисалы кызыңыз келип, мен үчүн калың албайсыңар десе, макул болосузбу? Ооба, главное кызым бактылуу болсо болду. Все, сонун, рахмат. Ну, как бы с обеих сторон должны платить. Мужчина там за свадьбу, а я калын, наверное. Нет, калың мужчина должен отдать вам, точнее вашим родителям, ну, энную сумму, условно говоря, как договорятся еще, там 100, 150, 200, может 300, кто сколько попросит. Ну, такую сумму должна обязательно отдать. Это как бы традиция, это хорошая традиция, это прикольная традиция, но по большей части, допустим, актуальна ли она сейчас? Ну, не знаю, от семьи зависит. Ну, для вас важно, чтобы за вас отдали калың. Мне без разницы. Вам конкретно без разницы, а родителям? Ну, наверное, как я захочу, так и сделают. Думаете, они послушают? Мам, пап, короче, без халынга, короче, без всего этого, просто я выхожу замуж. Удачи. Я не знаю, это сложный вопрос. А по вашему мнению? Моим родителям это важно. Важно, Да, потому что такие родители старого строя, поэтому Канча же улуумун үчүн, эми сиз мисалы кызыңызга калың берилбейт десе, кызыңыз келсе, жигитим экөөбүз чечтик, мен үчүн калың бербейт, биз сеп бербейбиз, ушинтип чечишип алдык. Кандай дейсиңер дейсиз? Кандай реакция кылмаксыз? Мен айтмакмын, эми кыздын өзү илгертен калган, ата бабалардан калган салт бар да, кыздын калыңын, и мусулмандарда деле ошол. Мусулмандарда деле ошо кыздын ошо немесин калыңын бериш керек деген. Анан бирок эми азыркы жаштар, конечно, жана бербейт, андай-мындай кереги жок деп аткан болсо, эми алар ар ким өзү чечет. Анан мен ойлоймун, калың бериш керек. Калың бериш керек.
Калыңын алыш керек. Эми өтө эле көп неме кылбай, ошо калың алса берсе. ырымдап болсо да. Ырымдап. Бирок мисалы мусулман Анан дальнейший ал кыз дагы жакшы жашай турган болуш керек да. Анан кийин азыркы жаштар бар. Калыңды очойтуп берсең, бергенден кийин келип бир ай зорго турмуш кылбай ажырашып кетсе, бул дагы жаман. Ошондуктан мен ойлойм эми таттыктуу баягы илгертин кыргыздын салтындагыдай эле ата бабалардын айткан сөзүндөй энесин көрүп кызын ал дейт. Ошондой эле билген жерден алган жакшы да өзүчө. Мындай эле көчөдөн сүйрөп барганда болбойт. Билген ата энесин көрүп билип алса, ошо кыз анан энеси кандай? Энесине карап үйленсе болот. Түшүнүктүү. Демек, эгерде сиздин кызыңыз келип ушундай айта турган болсо, биз үчүн калың болбойт десе, ай кой кызым, все-таки бул салт. Кудалар менен да сый болуш керек, эл алдында да мындай бир аз жүз жарык болуш керек. Эртең сөз болот же бирдеме болот, ошон үчүн калыңын ырымдап болсо да бериш керек дейсиз. Бериш керек деп ойлойм да, мен өзүм жеке мнением ошо бериш керек да. Түшүнүктүү, чоң рахмат эжеке. Эгерде калың бериш керекпи сиз үчүн же бербей эле койсо болобу? Бул жеке өзүңүздөн сурап атасыз, ата эненин ою эмес же бирөөнүн ою эмес. Негизи ата эне ушунча жыл чоңойткондон кийин калың эсле ата эне алыш керек десе алыш керек да. Биз жакта Баткенде мындай да, калың алганда, мисалы үчүн 100 000 калың алдыңбы? Анан биз ата энелер өзү эле алып калбайт да, ал калыңдычы. Ал калың кайра эле ошол күйөөнүн үйүнө мындай мебель эле ошондой болуп барат. Сеп болуп барат. Ооба, сеп болуп барат. Ошон үчүн калың бериш керек деп ойлойм. Ну, я думаю, что да, так как это традиция, но для меня не имеет значения, сколько именно. Не имеет значения, сколько именно, но имеет значение, чтоб дал. Да. Потом... Это же я решаю, но и родители мои. Вот, а если, допустим, родителям сказать, знаете, мы так решили, короче, вы не будете вот это за меня приданное отдавать, а он не будет калың отдавать, и все как бы мирным путем мы решили, и экономно, и без головной боли. Как вы думаете, как отреагируют? Мои родители? Ну, я не знаю, если они меня любят, то, наверное, хорошо отреагируют на это. Вам сколько лет? 15. 15, да? За 15 лет вы еще не поняли, то, что они вас любят. Вы же дочка, они, конечно, должны понять. Да, любят, но не знаю, как они отреагируют. У вас в семье есть такая тема, то что, ой, что скажут соседи, что скажут родственники, типа, мы дочку отдали за бесплатно, условно говоря, не взяли калың, а там у соседки там дочка вышла замуж, и за нее там 200-250 додали. Вот такого нету соперничества? Нету. Нету, да? Тогда классно. Все, спасибо вам. Калың негизи бериш керек го деп ойлойм. А эгерде мындай калың бере албайм десем, не дейсиз жигитиңизге? Без проблем. Эчтеке болбойт, эчтеке өзгөрүп кетпейт. Ооба. То есть мен сага тийбей коем азыр дебейсиз? Нет. Аха, эми ошол эле учурда ата энеңизге барып айтсаңызчы, ата апа, биз калыңы жок эле. Болсо эле болду да. Анан ата эне түшүнөбү? Ооба, ата энем түшүнөт. Эч кандай каршылык көрсөтпөйт дейсиз? Да нет. Же все-таки кызым эл алдында кичине сөз болуп калат, кызым бекер беришти, анан калың албай калышты деген сөз болуп кетет деген сыяктуу кылып айтып коюшабы? Да нет, андай деле болбойт го дейм. Андай эле болбойт. Главное, бактылуу болсо болду да. Ну, деньги не главное дегендей. Все, демек сиз үчүн напрягать этпейт эч кандай. Все, рахмат меңиз. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле көптөгөн ойлор жаңырды. Алардын ойлордун баары эле туура десек эле болот. Себеп дегенде кыздардын ою боюнча келет эле жок, анысы деле болот дегенде албетте туура. Себеп дегенде сүйүүгө мас болуп, үй бүлө курардын алдында турганда эч кандай тоскоолдуктарды жолуктургусу келбейт көзүнүн жол алдында. Анан албетте жигитин да кыйнагысы келбейт. Бул сүйүүнүн арты менен келген жооптор деп деле айтсак болот. Себеп дегенде сүйгөн адамыңды кыйнап, кошумча акча тап, анан анысы болбойт, аны муну деп туруп айткан болбосо керек. Бирок ошол эле кезде ата энеге болгон сый дагы бар. Бул деген ал буюм катары алып аткан жоксуң. Ушул кызды тарбиялап өстүрүп бергениңиздер үчүн чакан ыраазычылыгыбыз катары алып коюңуздар, кабыл алып коюңуздар деп туруп бериле турган бул белек десек деле жаңылышпасак керек. Ошон үчүн калың албетте болуш керек. Жана калың эки тараптан жакшылап такташып, чечишип берилиш керек. Анан эң башкысы жана айтып өткөндөй эле эң башкы калың бул кыздын өзүнө берилет. Аны кыздар да көпчүлүгү билбейт экен. Кыздар өздөрүнө турмушка чыгардан алдында болчок күйөөсүнөн каалаган нерсесин сураса болот. Бул албетте шариятта дагы бар. Сураган нерсесин эркек алып берүүгө милдеттүү. Вот ошол калың боюнча кыз жигит үйлөнөргө чейин жакшылап такташып, жакшылап кеңеш сүйлөшүп алышыңар керек.
себеп дегенде буну нике коюп атканда сөзсүз түрдө сурайт. А бул калыңды ата энелер сөзсүз түрдө чечишет жана жакшы бир жыйынтык чыгат ушул. Чоң суроо долбоору болду. Ар дайым ушундай темаларды козгоп келебиз, козгой бермекчибиз. Болгону гана сиздердин колдооңуздар биздин каналга катталуу менен билдирилет. Ошону катталып койсоңуздар биз ыраазы болобуз. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.